Искусство факультетинде илим жана искусство жумалыгы уланууда. Жумалыктын экинчи күнүндө элдик музыкалык аспаптарды аткаруу кафедрасынын студенттери отчеттук концерт тартуулашты. Мында биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү курстун студенттери алган музыкалык билимдерин практикада көрсөтүштү. Экинчи күн как раз биздин элдик музыкалык аспаптар аткаруу жана ырдоо кафедрасынын биздин кезек келип калды. Ошого биздин балдар бүгүнкү ошол агайларыбыз Абдыкерим уулу Минаман жана Парпи Баяман агайлардын студенттери бүгүн даярдалып концерт берип атат. Бул бүгүнкү берген биздин концертибиз көп студенттерге өтө көп мындай демилге берет, шык берет да. Себеби дегенде ушуну көрүп алып, биз дагы ушундай ойносок экен, ушундай болуп ырдасак экен деп алар шыктанышат да. Концерт жандуу үн жана жандуу музыка менен коштолду. Студенттер Арулуттун чыгармаларын аткарып, музыкалык аспаптарда ойноп, көрүүчүлөргө өнөрлөрүн тартуулашты. Негизги бул концертибиздин максаты агайларыбыздан, эжекелерибизден алган билимди кайра элге тартуулоо максатында ушул концертти өткөрүп жатабыз. Анан кийин бизди окуткан Абдыкерим уулу Минаман агайга ыраазычылык билдирет. Илим жана искусство жумалыгы факультеттин кафедралары тарабынан бир жума бою уланат. Мында студенттер жасаган эмгектерин көрсөтүп, сынактар уюштурулат. Жумалыктын биринчи күнүндө сүрөт, чыюу жана эмгек кафедрасынын студенттери жазгы палитра аттуу отчеттук көргөзмө уюштурган. Студенттер тарткан сүрөттөр, чоподон жасалган буюмдар жана сувенирлер коюлган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.